аягында, ошо каттын аягында жана башка деген маселелерде 4 объект айтылып кеткен. Ошолор сиздерде барбы жана ошол кылмыш иштеринде экс-президенттин аты же көрсөтмөсү ага байланыштуу барбы? Тарых музейи боюнча аке сиздерде болсо керек эле. Урматтуу Каныбек Капашевич жана комиссиянын мүчөлөрү, тарых музейи боюнча биз массалык маалымат каражаттарга бергендей, маалымат бергендей, ал иш тергелип, тиешелүү адамдарга айып угузулуп, азыркы күндө сотто каралууда. Калган материалдар бөлүнүп, бир кылмыш иши бөлүнүп, реестрге катталып, калган тиешелүү адамдар. Анын ичинде ошол экс-президент дагы бар, аты дагы бар. Ал тергелөөдө азыркы күндө. Түшүнүктүү. Датка кемин долбоору боюнча кылмыш иши жана аяга экс-президент тиешеси барбы? Датка кемин боюнча бизде тергөө башкармалыгында каттала элек, материалдар бизге официалдуу түрдө АКСтен же башка органдардан пока түшө элек. Ал түштө биз маалымат беребиз. Демилгелүү топтун катында дагы бир проект жүрөт, түндүк түштүк альтернативалуу жолу боюнча. Иш козголгонбу, ага Атамбаев тиешеси барбы? Тергөө башкармалыгы тарабынан иш козголо элек, текшерүү, по-моему, жүрүп жатса керек. Аны бизге кат жүзүндө берсеңиздер, биз жооп бере алабыз. Жогорку нарын кеси боюнча иш барбы сиздерде? Иш козголгонбу? Кылмыш иши бизде жок, тергөө башкармалыгында, ГКМБнын тергөө башкармалыгында. Урматтуу комиссиянын мүчөлөрү, анда айтылган 4-өөнүн ичинде 3-өөнүндө иш козголбогондон кийин биз аны кортунда киргизе албайбыз, аны алып салалы. Болгону Тарых музейинде иш козголуптур, Атамбаевдин аты аталып. Мен сунуш кылдым. Сурооңуздар бере алыңыздар. Каныбек Капашевич. Биз комиссия өзүбүздүн укугусун чегинде. Бул комиссиялык жол менен, добуш берүү жолу менен чечилет. Анан андай кылабыз, мындай кылабыз деген негизи коллегиальный орган болгондон кийин туура эмес. Бул жерде өтө оор кылмыштар жөнүндө маселе. Биз бул кылмыштардын боюнча күнөөсү барбы, жокпу комиссия айта албайбыз. Анын канчалык деңгээлде экс-президент Алмаз Атамбаевдин бул кылмыштарга тиешеси бар экендигин тергөө органдары жаза процессуалдык кодексинин негизинде аныкташ керек. Демек, аны аныкташ үчүн анын үстүнөн тергөө амалдарын жүргүзүш керек. Тергөө амалдарын жүргүзүш үчүн анын экс-президент статусунан ажыратуу маселесин гана карап беребиз. Ушул жөнүндө маселе болот. Ал эми ар бир фактыга биз укуктук баа бере албайбыз, бар же жок дегенчи. Бул демилгеленди. Негизги бул жерде маселе оор, өзгөчө оор кылмыштар жөнүндө сөз болуп атат. Мамлекетке миллион, миллиард деген чыгымдар жөнүндө болуп атат. Саясий репрессиялар жөнүндө болуп атат. Мына ошонун алкагында органдарга биз мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек деген маселе болуп атат. Болгону. Ал эми укук коргоо органдары жаза процессуалдык кодекс менен бардык иш аракеттерди жасап, укуктук баа берет. Анан акырында сот анын күнөөсү бар же жок деген чечимин чыгарат. Мына ошол жөнүндө. Ошондуктан өзүбүздүн комиссия, өзүбүздүн полномочиянын негизинде гана иш алып барсак. Рахмат. Рахмат. Ал аягында добуш берүү менен чечебиз. Болгону биз материалдар жок болсо аны кортунда киргизе албайбыз. Кожок чечебиз сиз. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Биз биринчиден укуктук талаа түзүп беришибиз керек деп чогулуп атат бул комиссия. Себеби дегенде экс-президент деген жана кол тийбестик бар да, ошол экини алып, андан кийин гана биз тергөөчү эмеспиз. Мына бүгүн сурап атпайлыбы? Бирок тергөө амалдарында дагы өздөрүнүн купуя сырлары бар. Тергөө амалдары жүрүп атканда тергөөгө кийлигишип, бизге бул катты бергиле, муну бергиле деп коомчулукка жарыялаганга буга да укугубуз жок да. Себеби дегенде тергөө амалдары өздөрү жүргүзүш керек. Экинчиден мына датка кемин деп атпайлыбы? Датка кемин дагы чоң проект. Эгерде бул кредитный акча, кыргыз эли төлөй турган акча, кыргыз эли төлөй турган кредитке келген акчаны ошол экономикалык преступление кылып же болбосо коррупцион элемент менен распил кылып алып алган болсо, анын башында экс-президент турган болсо, аны тергөө амалдары жана эң артында сот чекит коет.